Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге болгон окуянын негизинде тартылган кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле айылдагы жолдо жалгыз унаанын бара жатканын көрөбүз. Ал унааны каарманыбыз Тимоти Маквей башкарып бара жаткан. Көрсө ал Оклахома Ситини көздөй сапар алып бара жаткан болуп, ылдамдыкты бир аз күчөтүп жибергенби айтор бир кезде аны полиция келип токтотот. Бирок документтерди текшергенден кийин Маквейди тез эле кое берип жиберди. Ошентип кийинки көрүнүштө биз Маквейдин өткөн чагына кайтабыз. Көрсө Тимоти Маквей Перс булуңундагы согушка катышкан болуп, согуштун ардагери да болуп калып, бирок башкаларга окшоп эле жан сакташ үчүн өзүндө бар нерселерди сатып, эл катары эле күн көрүп жүргөн болчу. Ошол жактан ал Фредрик деген адам менен таанышып, кээ бир буюмдарын саткан соң акчаларын үйгө алып келип жашыра баштайт. Ал согуштан кийин бир четинен ушундай абалга түшүп калганынан мамлекетти күнөөлөп, керек болсо банктарга да ишенбейби айтор акчасын ушинтип үйгө сактайт экен. Кечинде сыналгыдан жаңылыктарды көрүп жатып, ФБР тыңчылары диний сектаны кармоо үчүн атайын операция уюштурушуп, бирок жыйынтыгы алар күткөндөй болбой, бир канча кичинекей балдар өлүп калгандыгы айтылат. Көрүп отурган Маквей болсо тапанчасын көтөрүп эле сыналгыдагы сүйлөп жаткан атка минерди мээлеп турду. Эртеси күнү болсо ал түрмөдө жаткан Ричард Снилс деген адамга жолугат. Ал өлтүргүч расист жана христиан дининин уюшкан топторуна байланыштары бар болчу. Алар сыналгыда көрсөтүлүп жаткан акыркы жаңылыктар жөнүндө сүйлөшүшүп, анан да 2 жыл мурда болгон Маунт Кармелди курчоо деген окуя жөнүндө сүйлөшүшөт. Экөө эски достор болгондуктан бири-бирин жарым сөздөн түшүнүшүп, анан да Ричард Маквейге менин өлүм жазасына тартыла турчу күнүм 19 апрель экен деп айтат. Ошентип ал жактан чыккандан кийин Маквей тирге барып, адатынча тапанчасын аткылап көнүгүүлөрүн жазайт. Ошол жердеги аскер кызматында чогуу болгон Терри деген адам Маквейди кечки тамакка баарлашып отуралы деп чакырат. Маквей ага макул болуп тирден чыгып бара жатканда, курал атууга кызыккан дагы бир Синди деген кыз менен кокусунан таанышып калат. Кечинде болсо ал Терриге конокко келип, анын жубайы Азиат экенин да билет. Экөө ар нерселерди сүйлөшүп отурушуп, согуштагы нерселерди эстештиби айтор. Ар кандай химиялык заттарды аралаштырып жатып эле өтө чоң эмес бомбаны жасашып Токой жака алып барып жардырып да жиберишет. Эртеси алар унаага бир канча курал жарактарды салышып, дагы бир адамга барып жолугушат да ошого сатып жиберишет. Биз ушул жерден Маквейдин жөн нерселерди сатпай, курал жарактарды сатып жүргөндүгүн билебиз. Андан кийин Терри экөө жакынкы кафеге барышып, баягы кокусунан таанышып калган Синди деген кыз дал ушул жакта иштеп жүргөндүгүн көрөт. Ошол жактан Маквей менен Синди дагы да сүйлөшүп калышып, бири-бирин жактырып калыштыбы айтор мамиле куруп башташат. Күндөрдүн биринде Маквей баягыдай эле адатынча жарманкеде отурса, баягы Фредрик деген адам кайрадан келип, Маквей менен саламдашып эле сөзүн баштап калат. Ал Маквейге сен экөөбүздүн кызыкчылыктарыбыз бир экен, мен дагы түрмөдө отурган Ричард Снелс менен таанышмын деп айтса, Маквей унчукпай эле аны сыртка алып чыгып экөө сырттан сүйлөшө башташат. Фредрик Маквейге дагы бир окуя жөнүндө айтып берип, көрсө 1983-жылы Фредрик, Ричард жана башкалар ФБРдин имаратын жардырып жиберүүнү көздөшүп, атайын чоң бомбаны даярдашыптыр. Убакыт келди. Өтүү керек. О банк жана О жаңы кардарлары үчүн. Дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. О банк жана О өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Бирок дал белгиленген күнү бомба жарылбай калган. Ричард муну Кудайдын буйругу ушундай болсо керек деп койду. Бирок мен антип ойлобойм. Бул жерде биздин ишибизди тактаана аткара албай калган жоокерлер гана жетишпей калды деп коет. Биз ушул жерден Фредриктин мамлекетке каршы чыгып терроризмге үгүттөгөн адам экендигин түшүнөбүз. Ал керек болсо Маквейди өзүнүн тобуна чакырып, келип конок болуп жүрүп кетүүсүн суранат. Андан кийин Маквей кайра эле Синди менен курал жарак атып машыгууга барып, машыгуудан кийин дагы Синди экөө чогуу убакыт өткөрүшөт. Унаа айдап бара жатып, радиодон Ричард Снелс жөнүндө сүйлөп жатканын угуп, Ричарддын күнөөлөрү толук аныкталганын, ага эч кандай кечирим берилбей тургандыгын жана убактысындагы эч кечиктирбей 19 апрель күнү өлүм жазасына тартышаары айтылат. Ошол замат эле түрмөгө жетип барган Маквей кайрадан Ричард менен жолугуп сүйлөшө баштайт. Ал Ричардга мен Фредрик деген адамга жолуктум. Ал мени өзүнүн коомуна чакырып жатат. 1983-жылы болгон окуяны эмне үчүн мага айткан эмессиң деп сураса, Ричард Маквейге мен мындай нерселер сага кызык эмес го деп ойлогом деп коет. Көрсө Ричарддын 19 апрель өлүм жазасына тартыла турган күнү христиандардын кандайдыр бир ыйык күнүнө туура келип калганбы айтор. Терринин айтымы боюнча бул мамлекет менен диндин ортосундагы кагылышты алып келет деп, христиан динин кармангандары бүт нааразы болуп, чыңалуу жаралып, эки жааттын билинбеген тиреши башталып жаткандыгын да айтат. Ушул сөздөрдү Терриден угуп жаткан Маквей бир топко ойлонуп турат да, өзү да динчил болгондуктан мамлекет тарабынан бир да бир жакшылык көрбөгөнүн эстеп, согуштан кийин психикасы дагы бир топ өзгөрүп калган Маквей өтө эле башкача ойлорду ойлоно
баштагандыгын да байкайбыз. Ошондо ал Терриге мамлекет динди ушунчалык кысымга алгандыгы үчүн алар дагы ошого жараша жоопторун алышы керек. Эми баягы 83-жылдагы планды аягына чыгарабыз. Планды аткаруу үчүн эмне керек деп Терриден сураса, согушта саперлык кызматты ээлеген Терри бир топко ойлонуп, эң башкысы көп акча керек. Акча болсо кымбат баалуу заттарды да сатып алабыз. Сен чындап эле ушул ишти кылайын деп жатасыңбы деп сурайт. Маквей ооба деп жооп берип, акчаны да табаарын айтып, ошондон тарта эле экөө бир имараттын ичине керектүү химиялык заттарды чогулта башташат. Бир фермерге барып, андан көптөгөн селитраларды да сатып алышып, Айтор керектүү химиялык заттарды ар кайсы жактан чогулта башташып, бирок ушинтип баштагандан бери Маквейге ушундай сезиле баштадыбы же чындап эле анын артынан түшүштүбү Айтор? Кимдир бирөөлөр аны ар кайсы жактан билгизбей акмалап жүргөндөй сезиле берет. Кечинде ал сырттан келген бир унаага жолугуп кайра үйгө кирсе, Синди алардын химиялык заттарды чогулуп жаткан жайына кирип кете жаздаган болот. Ошондо Маквей өтө тездик менен ачууланып, Синдини болду кет деп кыйкырып эле кетирип салат. Кечинде барда ичимдик ичип отурганда көпчүлүктүн арасында жүргөн бир адам аны аңдып жүргөндөй эле шек жаратып, бир аздан соң Маквей ал жактан чыгат да унаасына отуруп, ошол адамдын чыгышын күтүп тескерисинче өзүн аңдууга алмакчы болот. Бир аздан соң ал адам да чыгып унаасын айдап бир жакты көзөй жөнөп, качан гана бир жерге токтогондо Маквей мылтыгын алып чыгып аны ошол жерден эле атып салмакчы болот. Бирок жанына дагы бир унаа келип токтоп калганда, абал өзгөрүп кетип, Маквей дагы оюнан кайтып, артка кайтат да баягы Фредерикке телефон чалат. Ал Фредерикке мен силердин коомуңарга барайын деп чечтим деп айтып, ошол түндөн калбай эле Фредерикке жетип барат. Фредерик менен сүйлөшүп, анын мамлекетке каршы кандай ойлору бар экендигин билип, диндин ичинен өзүнчө бөлүнүп бир уюшкан топ сыяктуу болуп алышкандыктан, мамлекетке каршы туруп алар менен тирешип жатышкандарын билет. Ошентип эртеси күнү дагы Маквей ошол жердеги, ошол Фредерикке окшоп ой жүгүрткөн адамдар менен жүрөт да, андан соң Фредерик менен күтүүсүз жерден коштошуп жөнөп кетип калат. Андан кийин Терри экөө пландап отуруп, жабык аймактагы динамиттерди эч билинбестен уурдап кетүүгө мүмкүн болот. Андан соң билмексен болуп эле барда эс алып отуруп калышып, ошол жактан кайра эле Синдини көрүп калган Маквей Синдиге барып саламдашып эле аны менен сүйлөшмөкчү болот. Бирок Маквейдин психикасы өзгөрүп, бир башкача ойлонуп калгандыктан, ал керек болсо баягы күнү Синдиге кыйкырып аны кубалап жибергендиги үчүн кечирим да сурап койгон жок. Ошондуктан Синди Маквейге сен адамдай деле болбой калыптырсың деп ал жерден кетип калды. Терри менен Маквейде бир топ заттар даяр болуп калганы менен дагы эле өтө керектүү химикаттар табыла элек болчу. Ошондуктан изилдеп жүрүшүп, алар бир аялды табышып, эч ким жок жерде сүйлөшүп, чечишип отуруп, акыры өтө керектүү болгон химикаттарды дагы салып жүктөп кетишет. Эртеси Маквей түрмөдөгү Ричардка барып жолугуп, Ричард болсо Маквейге сен эмнени ойлонуп, эмнени кылайын деп жатканыңды мен жакшы билем. Мага кабар беришти. Эми баштаган соң аягын ачык, эч качан артка кайтпа. Сен ушундай патриот ардагерсиң. Эч кимге эч кандай эч нерсе билдирбе жана аларга биздин ким экенибизди көрсөт деп айтат. Албетте ушундай чөйрөдө жүргөндүктөн Маквейдин психикасы толугу менен эле ушул жаатка бурулуп, иштик кыла элеги гана болбосо, бирок ойлонгон жүргөн турганы жана психикасы бүт эле террорист Жангештинин өзү болуп калган. Күн өткөн сайын эле курал жарак атып машыгууга барганда, ал жерге ар кайсы адамдардын келгендерин көрүп, сыягы мени ФБР тыңчылары аңдып жатат окшойт. Мамлекеттин адамдары мени билип калган окшойт деп эле шектенүүсү ан сайын күчөй берет. Ушундай нерселерден шектенип жатканын Терриге да айтса, Терри коркуп кетип эле, эгер чынында эле ушундай болуп биздин изибизге түшүп калышкан болсо, анда алар бизди аягына чейин кууратат. Керек болсо үй бүлөбүздү да жок кылып коюшу мүмкүн деп тынчсыздана баштайт. Эртеси жарманкеде отурганда ага кайра эле баягы Фредерик келип, сенин эмне кылганы жатканыңды мен да уктум. Сен баягыда кетип калбай эле менден жардам сурасаң болмок. Мен тийиштүү химикаттарды тийиштүү жол менен таап бермекмин. Бул нерсе сага коопсуз болмок, эми байкап жүр. Сен ар кимден химикат алып жүргөнүңдү ФБР тыңчылары байкап калышпасын деп айтат. Маквей болсо эмнени ойлонуп жатты белгисиз Айтор ага унчукпай койгондо, Фредерик ага ийгилик каалап, эгер кандайдыр бир жардам керек болсо сөзсүз түрдө мага кайрыл деп айтат. Маквей бул жолу Ричард менен телефон чалып сүйлөшүп, Ричард болсо Маквейге кайра эле 2 жыл мурунку Маунт Кармел курчоосу жөнүндө айтат. Эртеси Терри менен Маквей жүктөрдүн баардыгын унаага жүктөшүп, жолдун бир жеринен токтоп алып, химикаттарды аралаштырышып, жардыргычтарды, динамиттерди орнотушуп, баардыгын даяр кылышат. 18 апрель күнү кечинде алар шаарга кирип барышып, мейманканада түнөп калышат. Бирок 19 апрель күнү эрте менен туруп эле Маквей Террини издеп таба албай калат. Көрсө Терри кармалып калбайын деп коркуп, түн ортосунда эле кайда кеткени белгисиз болуптур. Маквей болсо кимдир бирөөгө телефон чалып, андан соң өзүн жыйнап, өзү жалгыз эле ишти аягына чыгармакчы болуп шаарга жөнөйт. Ичинде 2 тонна жардыргычы бар жүк ташуучу унаа көпүрөдөн өтүп, андан соң ар бир жол чыракка токтоп, жол эрежелерин өтө тактык менен сактап келатты. Ошентип андан ары биз эмне болгонун түшүнөбүз. Тасманын аягында бизге архивдик кадрлар көрсөтүлөт. 1995 жылы Оклахома Ситиде 20-кылымдагы эң чоң теракт болуп, ФБРдин федералдык имаратында жарылуу болгон. Жыйынтыгында 168 адам мерт кетип,
600-гө жакын адам ар кандай жаракаттарды алган. Бул АКШнын тарыхында 20-кылымдагы эң чоң теракт болуп калып, бирок Маквей өзү чек арадан чыгып кете албай көп өтпөй эле кармалган. Ал терактты уюштургандыгын мойнуна алып камалып, кийинчерээк өлүм жазасына тартылгандыгы айтылат. Ошентип 20-кылымдагы эң чоң теракт ушул болуп калган болсо, 21-кылымдын башында 2001-жылы 11-сентябрда учактар эгиз мунараларды сүзүп жарылган теракт андан ашып өтүп, 21-кылымдагы эң чоң теракт болуп калды. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңызга бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.